Аллах Тааланын карына калган, Аллах Тааланын ырайымынан алыс болгон 10 түрдүү аял жөнүндө билесизби? Биринчи, денесине ийне менен сүрөт же жазуу түшүргөн аялдар. Башкача айтканда, татуировка. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям денесине жаздыруучу жана жазуучу аялдарга Аллах Таала каргыш айтты деген. Денесин ийне менен тешип, ар түрдүү сүрөттөрдү тартуу жана жазууларды жазуу чоң күнөө болуп эсептелет. Ал эми экинчиси каштарын терүүчү аялдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таала каштарын терүүчү аялдарга каргыш айтты деген. Каштарын терип салып, анан боеп алууга болбойт. Аллах жараткан дене мүчөнү өзгөртүү таптакыр туура эмес. Ал эми үчүнчүсү тиштеринин арасын ажыратуучу аялдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тиштеринин арасын ажыратып, Аллахтын жаратуусун өзгөрткөн аялдарга Аллах Таала каргыш айткан деп айткан. Ал эми төртүнчүсү чачына башка чачты улагандар, чачынын төбөсүнө түйгөндөр жана чечкеп кийүүчүлөр. Башкача айтканда, парик кийүүчүлөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таала чачын төбөсүнө түйүп алуучу аялдарга каргыш айткан деген. Чачты төбөгө түйүүгө болбойт. Анткени төбөгө түйүлгөн чач жоолуктун салынуусуна тоскоол болот жана аялдын башкаларга көрүнүүсүнө жол ачат. Ошондой эле чачын кыркып, ага башка бирөөнүн чачын улап алууга жана себепсиз чечкеп кийүүгө болбойт. Бешинчи, күйөөсүн нааразы кылган аял. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эгерде күйөөсү аялын төшөккө чакырган мезгилде ал себепсиз келбей койсо жана күйөөсү ага ачууланып уктаса, ал аялга таң атканча периштелер каргыш айтып чыгышат деген. Алтынчы, өздөрүн эркектерге окшотуучу аялдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүн эркекке окшоткон аялдарга каргыш айткан. Аялдардын кийим кийүүдө, сүйлөөдө, кыймыл-аракетте өзүн эркектерге окшотуусу чоң күнөө болуп эсептелет. Ал эми жетинчиси кабырга көп зыярат кылуучу аялдар. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям кабырга көп зыярат кылуучу аялдарга каргыш айткан. Кабырды зыярат кылуу эркектерге гана уруксат берилген. Ал эми аялдардын муун жүнү бош болгондуктан аларга тыюу салынган. Ал эми 8-чи, өлүккө өкүрүп ыйлоочу аялдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өлүккө өкүрүп ыйлоочу аялдарга каргыш болсун деп айткан. Өлүккө ар түрдүү кошурларды ырдоо, бетин тутуу, чачын жулуу сыяктууларга тыюу салынган. Көзүнөн жаш чыгарып, буркурап, муң кандып ыйласа эч нерсе эмес. 9-чу, адалдоо ишин жасатуучу аялдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адалдоо ишин кылуучуга да, кылдыруучуга да каргыш болсун деген. Күйөөсү менен ажырашкан аял башка күйөөгө тийип чыкмайынча күйөөсү менен кайра жашоого болбой калган учурда башка эркек менен келишип, убактылуу никелешүү адалдоо, халала деп аталат. Бул амалды кылган эркек да, аял да күнөөкөр болот. Ал эми акыркы 10-чу, кийимчен жылаңач аялдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кийимчен, бирок жылаңач аялдарга каргыш болсун деген. Кийимчен жылаңач деп кийимден дене мүчөлөр көрүнүп тургандыгы үчүн айтылган. Мисалы, тор кийимдер, жука кийимдер, кыска кийимдер, дене мүчөлөр билинүүчү тар кийимдер. Хадистерде айтылган каргыш деген сөз арабча ла'нат деген сөздүн котормосу. Лаанатка калуу, башкача айтканда, Аллахтын ырайымынан алыс болуу дегенди билдирет. Урматтуу мусулман бир туугандар, жогоруда айтылган сөздөр бул менин сөзүм эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сөзү. Ошондуктан көңүл буруңуз. Ар бир эркектер өзүнүн үйүндө кожоюн болуп эсептелет. Ошондуктан бардык эркектер кол алдындагыларга жооптуу